Баарына салам. Бүгүн 19 декабрь. СМ боюнча 6-7 неделя. Акушерский. Али учетко тура элекмин. 22-сине четвертке жазылгам. 22-синде кызымдын ёлкасы болот, и ошого кошулуп андан чыгып барып гинекологду көрдүм. Өзү ошо 7 неделден кийин көрүшөйүн, жазылайын деп аткам. Потому что сразу и сердцебиение, и плод дагы УЗИде нормально көрүнөт депчи. Так как бул жерде биринчи барып гинекологко жазыласың, а гинеколог назначает сени кайсыл күнү скрининг кылышты, гинеколог назначать этет дегенден. Бизде Кыргызстанда биринчи барганыңда эле учетко коюп сразу эле УЗИге түшүрөт го, а бул жерде какой-то на другой день записывает деп айтканынан ошо 22-сине жазылдым. Өзү 28-сине жазылдым эле, кайра перезаписалась. Вдруг, если до Нового года не успею, деп до Нового года сделаю скрининг. Вот, чувствовалардан болсо, азыркы учурда мени сильно беспокоит, но просто ар нерсе жегим келбейт, просто определенный нерсе жегим келет. Анда точно билбейсиң эмне экенин. Анан жейсиң, аны жеп көрөсүң, муну жеп көрөсүң, анан жеп көргөндөн кийин баягы ашказаныңда дискомфорт болуп, вздутие болуп, ичимде эле кечке эле вздутие болуп, ашказан ошондой болот эт. Мындай нормальный жүрө албай атам да, и сильный одышка болот. Вот лестницалардан, когда поднимаюсь, очень лестницалардан чыгып атканда одышка болот. Тез эле чарчап калып атам негизир. Но менде, наоборот, мен вес таштадым да. Наоборот, 1-2 килограммга арыктадым. 1-2 килограмм арыктадым. Бирок, как мне кажется, мен организм боюнча как будто 10 килограмм кошуп койгондой одышка болуп, вообще баса албай калып атам. Еще бизде кар ыраса көп жаады, еще зорго басып атам. Уги кийип жүрөм. Зорго топуңдап басып жүрөм. Как будто уже 9-й месяц беременностьтарга окшопчу. Вот, особо деле эч нерсе беспокоить эткен жок. Вот единственное, что особо мындай тамак жасасам дагы вкусту билбей, тамакты дагы на глаз жасап туруп, туздарды да на глаз жасап туруп, анан готовый болгондон кийин анан жеп көрүп атам. А так мындай жөн жеп көрөйүн десем, тузун деле, вкусун деле вообще сезбей атам. Может, не знаю, мындай жегим деле келбейт да. Пробовать этким деле келбейт го, андай. Ошондой болуп атат. Да, не. Ошо иногда головокружение болуп атат, потому что, кстати, бүгүн фолиевый алып ичишим керек. Просто мен ошо врачты биротоло күтүп, анан биротоло для беременных витаминдерди алып ичем деп ойлогом. Же четвертке чейин күтүп туруп биротоло ошону неме кылсам окшойт. А так мага фолиевый жазып берген, бирок аны ичип бүткөм. Ал түгөнгөн фолиевый. Азыр эми ошо күтөтам. Качан 22-си келсе, барып ошо гинекологдон биротоло полный сурап керек нерселерди, анан кийин жазайын деп.